Бүгүн 16 январда эски үлгүдөгү мөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөрдү акысыз алмаштыруунун экинчи күнү. Бул учурда Манас шаарындагы унааларды каттоо кызматында жык-жыйма толгон элдин ызы чуусу токтой элек. Жарандар түнкү саат 1-2ден бери талон алууга кезекке жазылышкан. Көпчүлүгүнүн сабыры кеткен, нааразычылык уланууда. Эми очередти көрүп атасыздар өзүңүздөр. Кичине ызы чуу деген болот экен. Анан ичкерге киргенден кийин ал жактан дагы кичине элге жеңилдик берсе жакшы болот эле. Себеп кече алып талонду. Очеред келбей кайтып кеткенде түнү келип дагы башкадан очередке туруп ушундай неме болду. Азыр эми 110 адамдын тизмеси, муналар кирсе 110 адам эми кирген болот. Бул талонго. Талонго очередке турганыбыз. 500 falan çalıyor. Bir ila inek açık durat hazır bilmiyorum işkerde. Eki nemeye tapşırıyorlar tabi жерде hazır. Al tek pasportla da. Anan Оформление. очередке жазылгандар 500'den aşıp ketти. Uşu el ertemenenki saat 3'ten beri kelip очередке turuşat. Hazır şu yerde turgandardın bardығы bir 500-600 adam var orada negizde. Ayşpisok'ta 180 adam. Misal men daha geldim hele hazır очередке tura almaydım. Saat 1'de gelgenmiz biz. Az talon alalaydı tüm saat 1'de. Talon alış kıyım olurdu. Adam göç gerek bundan da yemelerde her yerden bir etten alıp bir adam için bir yerden kança adam alıp tutalmaydı kendine. Şu Urbat'ta ministerimiz aytıp ketdi go. Misal 82 83 bu spravkasını aldı. Emesi gereği yok dep aytты da. A men ertemenen saat 3'te gelip bir yerde 73. mesnede alganбыз da. Bir yerге girsem bana gerek dedim. Ben 2013 жылы alganбыз spravka. Rossiyada bar işlep жүрүp, кайра 2013 ayakta 5 срок деп штраф сала бергенден келип срок бастырып кеткен. 2025 меники правам жок бүтүп. Азыр мен эки арада жүрөм. Больницага барсам, медиктер айтып атат, короче, врачтар айтып атат, силерге кереги жок деп атат. Биз ошо праваны алып атканда, бул жерде окуу жайды бүткөндө, алып атканыбызда праваны алып атканда. Көздөн, психический жактан, қан анализден тапшырып алганбыз да. Азыр бизге дагы ошо көйгөй болуп атат. Мен азыр нерден местам алдырып коюп, саат 3'те келип эми турам азыр. 204-местаны күтүп турам эми. Ушул кошумча окошко кылыш керекпи же адамдарды созовать этиш керек да бул жерге? Азыр мына көпчүлүк келе берет, бул өтө көп экен адамдарчы. Жетишпей дагы саат 1'den 2'den бери бер тургандар бар да. Мына эртеме 5'те келгенбиз, 400 канчанчы очередь болдум. Ошол жерге кабинетти көбүрөөк ачырып баштырып ушу элди кыйнабаса жакшы болмок ушулар. Keçeden beri bu travma Талонду алгандан кийин сизди унаа кызматынын залында дагы калың элдин тыгыны күтүп жатат. Тасмада көргөнүңүздөрдөй мында бут коерго жай жок. Адамдардын баары кызмат көрсөтүү терезесине жете албай, айласы эки кетүүдө. Жазılgan ertemenen gel tündös 12'den keyin жазылып alışıp murukku öçüp ketip atат. 3 gün boldu bana. Кайта очередь алабыз, кайта убактыбыз өтүп кетет. Инвалидбиз. Эртемененки саат 4'тө келгенбиз. Турабыз ушул жерде акыйып. Бу жерден талонду карагыла дейт, же экрандан эчтеке чыкпайт. Бияка кирсең эркектер жол бербейт. Же болбосо бөлүп отделно кылып бериш керек, праваны алмаштыргандарга оформленияга. Тигини башка кылып коюш керек. Күндө 3 күндөн бери ушул жердебиз. Жогорудагы абалдан улам унааларды каттоо кызматы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Өргүүгө чыккан кадрлар чакыртылып, иш убактысын узартышканын белгилешет. Көргөнүңүздөрдөй бул жерде кезектин узундугунун себеби биринчиден бул ошо айдоочулук көлүк алмаштырган келген жарандарыбыз да. Ага кошулганы 12 күндө топтолгон транспорт каражаттарын алмаштырган келген жарандар болуп жатат. Кесиптештерибиз бардыгы ордунда, өргүүгө чыккан кесиптештерди дагы чакырып алганбыз. Месталар эми баары ордунда отурушат. Болушунча аракетти кылып атабыз. Жумуш убактысы саат 5:30да бүтсө дагы түнкү саат 10-11ге чейин отуруп атабыз. Биз дагычы болгон аракетти кылып жарандардын маселесин чечүүгө салымыбызды кошуп жатабыз. Малым болгондой мөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөрдү акысыз алмаштырууга 15 январдан 15 февралга чейин убакыт берилген. Ал эми үлгүрбөй калгандар болсо мөнөт дагы узартылат. Ошондуктан шашылыштын кереги жок. Учурда унааларды каттоо кызматында адамдар көп болуп жаткандыктан калган айдоочулар кезек саны азайганда кайрылышса болот. Bir ay vaqt berildi. Şaşırıştın gereği yok. Azırkı uçurda Bişkek'te teknikalık jaktardan biraz maселелер болуп атат. 083 маалымат боюнча. Ал нерсе да тез арада каралат деген үмүттөбүз. Эгер каралып бүткөн, чечилген кезинде үйдө отуруп эле түндүк тиркемеси аркылуу айдоочулук көлүктү деле алмаштырса болот. Бул жака келиш шарт эмес. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Манас.